Ол иірісіне тартат. Же адилеттүүлүктү ошону мына адилеттүүлүктү сатсаңыздар капа болбоңуздар. Элге кандай ушул сыртка бир отуруш коюп, беседка катары кылса ушундай кылдыңар беле? Барбы ушундай нерсе? Андай жок. А эмнеге келип туруп баардыгы туруш керек? Оң кулак, сол кулагыңыздар менен угуп коюңуздар. Мындан ары элге кызмат кылышыбыз керек. Мамлекетке кызмат кылышыбыз керек. Мыйзамдуулукту сактап, туу тутушубуз керек мыйзам. Түшүнүктүүбү? Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Ысык Көл областына болгон иш сапарынын алкагында Түп райондук сотунун жалпы жамааты менен жолугушту. Жыйында кызматкерлердин материалдык техникалык базасы жана милдеттеринин аткарылышы талкууга алынды. Мындан тышкары жарандарга эң эле жөнөкөй шарттардын түзүлбөгөндүгүн төрага катуу сынга алды. Жарандарга соттун имаратында кандай шарттар түзүлгөн? Шарт түзүлдүбү? Корпус кичинекей болгондо байланыштуу. Жарандардын өзүнүн калоочу жери жок чындыгында. Элге кандай ушул сыртка бир отуруш коюп, беседка катары кылса ушундай кылдыңар беле? Барбы ушундай нерсе? Андай жок. А эмнеге келип туруп баардыгы туруш керек? Эмнеге шарт түзүлгөн? Түзгенде ошол бар. Сот департаментинин башчысы. Эмнеге шарт түзүлгөн эмес? Медербек Асанбекович, бул боюнча ушул сиздин жана биринчи Балыкчы шаар сотунун токтошунда сунуш бергениңизден кийин ушул маселелер азыр эске алынып атат, кийинки иш-чаралар. Обязательно айтыш керек. Буга чейин эмне кылбадыңар деп атат. Жок, ушул боюнча иш-чараларды эми алып барабыз, мындан кийин бюджетке жанагы эпизодко киргизебиз. Шуну билип өзүңөр эмне кылбайсыңар? Оң кулак, сол кулагыңыздар менен угуп коюңуздар. Мындан ары элге кызмат кылышыбыз керек. Мамлекетке кызмат кылышыбыз керек. Мыйзамдуулукту сактап, туу тутушубуз керек мыйзам. Түшүнүктүүбү? Бир дагы ол иирисине тартат. Же адилеттүүлүктү ошону мына адилеттүүлүктү сатсаңыздар капа болбоңуздар. Мына президент тарабынан канча камкордук көрүлүп, силердин айлык майыңар да көтөрүлүп атат. Социалдык шартыңардын баардыгы түзүлүп атат чет-четинен. Бир гана ушу адилеттүүлүктү сактап бергиле дейт. Ушу адилеттүүлүктү сактап. Жалпы жыйындан кийин төрага кызматкерлердин иштөө шарттары менен таанышты. Мында жылуулук жетиштүү деңгээлде болбой жаткандыгы айтылды. Түшүнүктүү. Төрага каякта отуруш эле өзү? Бияктабы? Айырмасы жок экен го. Эмне көктөп кеткен? Суу болгондо отоплениябыз жакшы ысып атат. Зым үзүлүп калган. Зым менен ачыш керек болду. Отопление жакшы ысыбай атат. Бул түп суу райондордун бирине кирет. Көндөп үзүлгөн жер отот козадан кечирген кабелдер эскирип калган. Эми ошону алмаштырыш керек. Комиссияга кетирип бердик. Атак суббота келет. Мына. Кыш келди биякачы. Жакшы ысыбайт. Кабель жок. То есть кабели чирип үзүлөйүн деп калыптыр. Кабелди өзүбүз кылабыз атат. Siz özünüz bilbeysiz, bir geldik de даже özünüz samimiyetinde жүрüz. Uşuları karap çıkmaysınlar mı? Ошондой эле маалыматтар сакталуучу сервердин да талапка жооп бербеген абалда кармалып турушу аныкталды. Бул кеңсе болгонбу? Мурдабы? Азыр мунун эмне кереги бар? Төрага. Bunun ne gereği var? Bir yerde sotun jardamçıları siz kimsiz? Kaçı menen jardamçılarga bunun ne gereği var? Tigi emede kurulgan mı mınday? Kengsede? Yok, turgan meyli. Kengsede var mı şunday yok mu? Kengsede kamet içinde yok. Bu kengseye turuş gerekti. Kengse bizim kengsemiz içine geldi. Анда кеңсени бияка көчүрбөйсүзбү? Бул кеңсеге жасалган да турабы? Кичинекей, мындан кичине кабинет болсо анда эмнеге бул жатат? Көчүрүп койгула ошол жак. Кана айтышник. Турабы?
сервер туура эле сакталып атабы? Бизге ушундай кылып коюп кетишкен. Жок, туура сакталып атабы дейм. Ооба. Ушундай сакталыш керекпи? Ооба. Кандай сакталыш керек? Мына айтишиңтердин акыбалыңа ушул. Талап кандай? Сервер сактала турган жердин талабы кандай болуш керек? Негизи өзүнчө. Так, кана биз менен келген айтишник ким бар? Вообще, сервер, как она должна храниться? Вообще в отдельном, да, помещении должен. Как она должна? Вот, обрисуйте. Сервер должен стоять, ничего не мешать, кондиционер в обязательном порядке, потому что маршрутизаторы... Сейчас правильно стоит? Нет. Ну, Вот это правильно? обслуживать нет, по идее нет. Отдельное помещение должно быть, комната. Шуну, а сен ушундай талабын билбейсиң. Кантип айтишник болуп жүрөсүң? Бул система целая. Ты что? Анан даже кантип сактаганды билбейсиң. Нурсултан, качан бүтүрөсүңөр мунаны? Кабинетке киргизгиле давайте. Мындай болбойт. Же бөлгүлө давайте. Канча убакытта бүтүрөсүң? Жазга чейин. Түп райондук соттун иштөө шартын жакшыртуу үчүн кошумча курулуш куруу маселеси коюлууда. Төрага алы түптөлө турган жайды көрүп, бул багытта сунуштарды берүү тапшырмасын койду. Түшүндүрбөйсүң, кайерге кантип сүйлөштүңөр эле төрагаңар менен? Эмне кайерге эмнени саласыңар? Кантип саласыңар? Кана короого. План барбы? Смета түзөбүз. Схеманы бергиле. Эмне азыр жетишпейт? Кандай? Канча кабинет жетишпейт? Зал жетишпесе зал кылгыла. Үстүнө эмне кыласыңар? Ма схемасын срочно берип туруп протоколго киргизип кой. Көрөйлү. Bir 10 күндө бүтүрүшсүн, көрөйлү анан кийин. Сметаны да киргизгин.